Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан, адашкан адамдардын баардыгын өзүңүз биринчиден издеп таап, жаман иштерибиздин негизинде душман болуп жашаган бизди, биз үчүн Ыйса Машаяк жазалана турган жазага тартылып, биз үчүн соттолуп, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, бизди Кудай менен түбөлүккө элдештирди. Түбөлүк өмүр, түбөлүк асман падышачылыкка бара турган түбөлүктүү даңктуу үмүт бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бүт даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз чогулуп, сиздин сөзүңүздү үйрөнүш үчүн, сиздин ичиңизде бир баарлашууда болуш үчүн чогулдук. Ар бир адамды Кудай өзүңүз билгендиктен, өзүңүздүн керектелүүчү ырайымыңызды баардыгыбызга берип, мол ырайымыңызга, чындык сөзүңүзгө баардыгыбыз толо тургандай кылып, жүрөктөрүбүз жаңылана тургандай кылып, жеткилең жашоо менен жашай тургандай кылып, өзүңүз жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузда уяткарууга, ашкерелөөгө калбай тургандай кылып, татыктуу сиздин балдарыңыз болуп жашагандай кылып жардам бериңиз. Баардыгын бизди Кудай өзүңүз жетектеп, кереметтүү күчүңүз, сөзүңүз менен чогуу болуңуз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындарга өзүңүз жардам берип, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан баардык биздин бир туугандарга, алардын денисиндеги руханий жашоосунда дагы жашоосунда дайыма сиздин мол ырайымыңыз болушуна сизден суранабыз. Мындан аркы жашообузда бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сиздин даңкыңыз үчүн биздин ички адамыбыз күн сайын жаңыланып, сиздин татыктуу балдарыңыз катары сизге окшош жашоо менен жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук берип, батырактан оорусунан сакайып, бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашай турганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү бергениңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык, айкын көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Ошол себептер менен бул саатта дагы бизге керектелүүчү сөздү, биз үйрөнө турган сөздөргө үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуугалы. 영원히
Рахмат. Ыйык жазууну чогуу ачалы 1-Жакан китеби 3-бөлүм 1-Жакан 3-бөлүм 1-аяттан баштап 3-аятка чейин окуйбуз. Мен окуп берейин. 1-Жакан 3-бөлүм 1-3 чейин. Карагылачы, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн Ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Бул дүйнө Атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаяк келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени анын кандай экенин көрөбүз. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Ушуга чейин окуйбуз. Эки жылга чукул коронавирус деп аталган бул пандемиясы орун алгандыктан биз эркин түрдө баарлашууда боло алган жокпуз. Өзүбүз каалагандай көптөгөн адамдарга жакшы кабарды да жеткире алган жокпуз. Ар кандай чектөөлөрдүн астында жашагандыктан, бирок ошого карабастан денебизде ар кандай кыйынчылыктар болсо дагы жүрөктөрүбүз менен дагы да болсо Кудайга жакындайлы, дагы да болсо Кудайдын сөзүн аткаралы деген каалоолор менен жашап турган учурубуз болду. Дагы да куткарылууга ээ боло элек адамдарга жакшы кабарды жеткириш үчүн көптөгөн аракеттерди жумшадык, көптөгөн сыйынуулар убактысы болду. Муну да Кудай уруксаат берди деп мен ишенем. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар дагы бир эле ой менен, бир тилек менен сөздүн ичинде баарлашууда, бир мамилелешүүдө болуу менен сөздү баардыгы аракети менен баардык адамдарга жеткирели деген көрүнүштөр өтө көп болду. Коронавирус бул илдети дагы бир аз убакыттан кийин толугу менен бүтөт деп ишенебиз. Дүйнөнүн акыркы белгилеринин бири деп дагы айтабыз. Бирок Машаяк келгенге чейин баардык куткарылган адамдарга Кудай дагы да болсо мүмкүнчүлүктү берип жатат. Биз жакшы жашоо менен жашайлы деп, Кудайдын бизге тапшырган ишин аткарышыбыз үчүн. Бир аз убакыттан кийин бир аз токтоп калса, мурункудай эле эркин түрдө дагы да болсо активдүү түрдө жакшы кабарды тарката турган күн дагы сөзсүз келет деп мен ойлойм. Жакшы кабарды таркатылгандан кийин көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп жатканы дагы бизди кубандырбай койбойт.
Мурунку жумада Пөңтек шаарында мен семинар өткөрүп келдим. Пөңтек шаарында дагы жаңы жыйынга көчүшкөн, ачылуу аземи дагы болуп өткөн эле. Андан кийин бул учурда жаңы чоң жыйында семинар болуп өттү. Семинарга келип катышкандар да бар, андан сырткары онлайн аркылуу көптөгөн адамдар угуп куткарылууга ээ болду деп мен ишенем. Анткени Кудайдын иштери токтоп калган жок. Күн сайын, күндөн күнгө Кудайдын иштери дүйнө жүзү боюнча таркатылып, ал эми биз аткара турган эң чоң иштердин бири бул жакшы кабарды таркатуу иши болуп саналат. Ошондуктан биринчиден бул иш дагы бизге чоң кубаныч тартуулайт. Куткарылуу иш жүзүндө аткарылганда, сөзсүз түрдө ошол эле учурда машаякчылар дагы Кудайдын татыктуу балдары катары, сүйүктүү балдары катары жашай турган, бул дагы өтө маанилүү көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Мисалы үчүн энелер балдарын көп төрөйт, бирок ошол төрөлгөн баланы туура бага албаса, так эле ошондой куткарылган адамдар машаяк аркылуу Кудайдын балдары катары жаңыдан төрөлгөн адамдар акырындык менен Кудайдын балдары катары өсүшү керек, өзгөрүлүшү керек. Анткени Кудай ошол нерсени каалайт. Ал иш аткарылыш үчүн ыйык рухту бизге жиберген, ыйык рух биз аркылуу жетектесин деп. Ошол себептер менен куткарылууга ээ болгон адамдар акырындык менен өзгөрүлүү процессине жетип, буга чейин биз Кудайдан алыстап күнөөгө батып жашаган адамдарбыз. Эми ошол адамдар биз Кудайга кайтып келдик. Кудайдын балдары катары акырындык менен өсө турган. Ал эмнени билдирет? Акырындык менен Кудайга окшош жашоо менен жашап келе жатабыз дегенди билдирет. Куткарылганга чейин биз денебиздин каалоолорун аткаруу менен жашап жаткан учурда акырындык менен шайтанга окшош жашоо менен жашаганбыз деп айтсак болот. Шайтанга окшоп акырындык менен жаман иштерге барып, текеберленип, ачууланып, өзүбүздү көтөрүп, тозокко бара жаткан даярдыктарды көрүп жатканбыз. Бирок так ошол жерден бизди Кудай өзү куткарып алды. Эми куткарылуудан кийин Кудайдын балдары катары Кудайга жага турган жашоо менен жашашыбыз керек. Матай 5-бөлүм 48-аятта машаякчыларга Кудайдын айткан сөзү: асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Жеткилең болуу бул эмнени билдирет? Кудай ыйык Кудай. Ал жакшы Кудай. Даңктуу Кудай, даңкка, мактоолорго ээ Кудай. Ошол себептер менен биз дагы Кудайга окшоп жакшы иш болуп, жакшы адамдар болуп, ыйыкталып, бир нече убакыт өткөндөн кийин Кудайдын падышачылыгына бара турган татыктуу адамдар менен адамдарга окшоп жашашыбыз керекпиз. Мисалы үчүн атасы кандай даанышман, улуу адам боло турган болсо, баласы деле ошондой болушу керек. Падышанын уулу ханзаада болот. Ошол ханзаада келечекте падыша болууга тарбияланат, билимге үйрөнөт, ар кандай падыша катары аткара турган иштерге үйрөнөт. Ошондой сыяктуу эле биз дагы дүйнө жүзүн жаратуучу Кудайдын балдарыбыз болгондуктан биз дагы атабызга окшогон жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Кандайча күнөөгө батып жашаган адамдар эми Кудайдын өзүнө окшоп жашап калсын. Ал үчүн бир гана Кудайдын ырайымы, Кудайдын керемет күчү аркылуу өзгөрүүлөр болот. Ошол процесстер иш жүзүндө аткарылат. Анткени биз өз алдынча өзүбүздүн күчүбүз менен эч нерсе аткара албайбыз. Биз окуп кеткен аяттарды карасак, ата бизге кандай сүйүү көрсөттү? Кудайдын балдары болушубуз үчүн ал бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү? Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун бердик.
Бизди ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун, адамдык бейнесин кийип бул дүйнөгө келе тургандай кылып, жөн эле адам эмес, эң аянычтуу күнөөкөр катары бул дүйнөгө келип, адамдар аркылуу басынтылды. Ыйса Машаяктын айкашкачка кадалган өлүмү аркылуу Кудайдын бизге болгон сүйүүсү аныкталды. Ал биз үчүн өлүп, кайрадан тирилип, асманга көтөрүлдү. Эми биз үчүн азыркы учурда Кудай менен биздин ортобузда ортомчу катары, арача катары биз үчүн сыйынып келет. Ал Кудайдын сүйүүсү. Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн Жакан 1-бөлүм 12-аятта аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Кудайдын балдары аталууга бийлик берилди. Тозокко бара жаткан адам күнөөсүнөн арылып, ал куткарылууга ээ болду, Кудайдын баласы болду. Ушуга макул болосуздарбы? Кабыл аласыздарбы? Мисалы үчүн, балдар үйүндө, жетимдер балдар үйүндө бир бала бар, ал жакта өтө деле сулуу эмес. Анан ошол падыша ошол балдар үйүнө келет дагандан кийин өзүнө ошол баланы чакырып алат. Кел мага, бүгүндөн баштап сен менин уулум болосуң. Аны жуунтуп, тазалап, падышанын кийимин, ханзаданын кийимин кийгизип, ага билим үйрөтөт. Мына сен ханзадасың деп. Сен мындан ары мага окшоп бул мамлекетти үстүнөн башкара турган падыша болосуң деп, ага дал келген билимди үйрөтсө. Бул дүйнөдө андай иштер болушу мүмкүн эмес, бирок Кудай эң негизги ишти аткарган, тозокко бара жаткан адамды куткарып алып, бизге Кудайдын балдары боло тургандай кылып, бизге өз бийлигин берди. Биз жеткилиң болуп жашай тургандай кылып. Мына карагыла деген бул өтө чоң суктануу. Кудайдын балдар аталышыбыз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Сууга сөмүлдүрүүчү Жакан Ыйсаны карап эмне деп айтат? Бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Кудайдын ыйык сөзү аркылуу биз Ыйса Машаякты көрүп алдык. Эми куткарылгандан кийин биз Кудайды көрүшүбүз керекпиз, Кудайдын сүйүүсүн көрүшүбүз керек. Кудайдын балдары аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү? Ошону карагылачы. Мына биз ошондойбуз. Ыйса Машаяк кайра тирилгенден кийин, кайрадан тирилген мүрзөсүнүн астына келген аялдарга кайрылып айтат, Магдалалык Мариямга: мен бир туугандарыма барып, менин өз атама, силердин да атаңарга, мен өз Кудайыма, силердин да Кудайыңарга көтөрүлүп кетеримди айт. Бир гана Ыйсанын шакирттери эмес, эми бардык адамдарды ал өзүнүн бир туугандары деп айтат. Еврейлерге 2-бөлүмдө ыйыктаганда, бизди ким ыйыктайт? Кудай ыйыктайт. Ыйыктаганда, ыйыкталгандар да баары бир атадан. Бир атадан бардыгыбызбыз. Бардыгыбыз бир атаданбыз. Ыйса Машаяк ошол биздин атабыздан келген. Биз Ыйса Машаяк аркылуу кайрадан төрүлгөн Кудайдын балдарыбыз. Ыйса Машаяк өлгөнгө чейин ал жалгыз уул эле. Тирилгенден кийин эми көп бир туугандардын ичинен эң биринчиси болду. Ошондуктан бизди бир туугандарым дегенден уялбайт. Мисалы үчүн өтө сулуу, сүйкүмдүү ханзада бар. Анан кийин падыша болсо бир жийиркеничтүү
кишини чакырып алып, бул да менин балам болот десе, мына сенин бир тууганың болот дейт. Ыйса Машаяк бизди бир туугандарым деп атагандан уялбайм дейт. Бизди бир туугандар деп атоодон уялбайм дейт. Анткени силердин атаңар менин атам, менин атам силердин атаңар. Ыйса Машаякка окшогон бизди бийик жерге көтөрүп койдук. Түшкө окшогон нерсе, бирок бул чындык болуп саналат. Анткени бунун баардыгы Кудайдын сүйүүсү аркылуу аткарылган иштер. Биз мына Кудайдын балдарыбыз. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Же дүйнө бизди Кудайдын балдары деп таанышабы? Жок. Кудайдын балдары Кудайдын мураскорлору болуп саналат, мурасчылары. Анткени асман падышачылыгына бара турган, Машаяк менен чогуу боло турган адамдарбыз. Аны кантип билсек болот? Атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Израиль эли Кудай жиберген Кудайдын жалгыз уулун, миссияны кабыл алышкан жок, таанып биле алышкан жок. Ошондуктан аны жек көрүштү. Айкаш чыгачка дагы кадап коюшту. Ыйса Машаяк эмне деп айтат? Эгерде силер мени биле турган болсоңор, анда атамды да билмексиңер. Эгерде мени билсеңер, анда менин атамды да билмексиңер деп жооп берет. Ыйса Машаякты айкаш чыгачка кадаган жүйүттөр, еврейлер, алар элчилерди дагы куугунтукка алышкан, ташбаранга алышкан. Азыркы учурда дагы биз Кудайга ишенген адамдарбыз деп коюп, Машаякчыларга каршы куугунтуктарды ачкан, кыйынчылыктар жараткан адамдар өтө көп. Дүйнө атаны тааныбагандыктан бизди да тааныбайт. Же дүйнө бизди тааныйбы? Жок, тааныбайт. Бизди тескерисинче шылдыңдашат, мазакташат. Чындыгында ал Кудайды таанып билбегендиктен бизди дагы алар шылдыңдашат. Силер мындайча сыйынгыла, асмандагы атабыз, биздин атабыз болдук. Кудайды атабыз деп атаган адамдар кандайча Кудайдын балдарын жек көрүп, куугунтук алып шылдыңдасын. Алар Кудайдын балдары боло албагандыгы үчүн бизди куугунтукка алышат. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз. Сүйүктүүлөрүм деген сөз бардык Машаякчылар, куткарылган адамдарга кайрылган өтө жагымдуу сөздөр. Биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда бул чыныгы чындык, Кудайдын балдары болгонубуз чындык. Бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Келечекте эмне болору бизге белгисиз. Кээ бир учурда Кудайдын балдары шылдыңга калышы мүмкүн, кедей болушу мүмкүн, кээде ооруга чалдыгышы мүмкүн, чарчашы мүмкүн, куугунтукка ээ болушу мүмкүн. Өлүп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда ишенбеген адамдардын ишенген адамдардан эмнеси менен айырмаланат деп ойлойбуз. Азыркы учурда биз Кудайдын балдары болуп саналабыз. Азыр дагы эч нерсе аткарылбаса дагы, бирок келечекте сөзсүз түрдө анын баардыгы ачык, айкын болот. Тескерисинче бул дүйнөнүн адамдары шунчалык жакшы жашоо менен бай, жетишкендиктерге жетишип жашашат дагы, тескерисинче Кудайдын балдары шылдыңга ээ болушуп, куугунтукка калышып, ооруга чалдыгышы мүмкүн. Ошондуктан
эмне болоорун биз биле албайбыз. Ыйса Машаях дагы жаратуучу Кудай менен тең келген Ыйса Машаях эненин Мариямдын курсагын 9 айга убактылууга алып, ал аркылуу төрөлүп, азыркы учурда жаныбарлар жаткан жерде төрөлгөн балдар барбы? 30 жыл бою кедей үй бүлөдө өсүп чоңойгон, 3,5 жыл бою башын жерге коерго дагы жаздыгы жок жүргөн эле. Ал ар кайсы жакта кубаланып, күндүзгү убакытта Иерусалим ибадатканага барып, же болбосо Галилея жергесинде, кечинде болсо Зайтун тоосунда отурганда 3,5 жыл бою шакирттери менен чогуу болуп, канчалаган кыйын жашоону башынан өткөрдү элек. Жүйүттөргө жек көрүндү болуп, эң аянычтуу күнөөкөр катары өлүм жазасына тартылуу менен айкаш-чыгачка кадалып өлтүрүлгөн. Рим аскерлери Ыйсанын бетине түкүрүшүп, алакандары менен бетке уруп, башына таяк менен сабап, каргап жатышты. Бирок аларга кайрылып Ыйса бир дагы сөз айткан жок. Кандайча ойлойсуздар? Кудайдын жалгыз уулу ушунчага чейин бар деп элек. Биз дагы бул дүйнөнүн адамдары бизди тааныбайт. Эмне үчүн? Анткени Кудайды тааныбагандыктан. Биз куугунтукка калсак дагы, кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрсөк дагы, Ыйсага окшоп кыйналган жокпуз го. Ошондуктан эмне болоорун биз билбейбиз. Айкын боло элек. Кудай эмне үчүн өзүнүн балдарына бул кыйынчылыктарды башынан өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берген? Мисалы үчүн, байыркы келишимдеги эң даанышман улуу адам бул Муса болуп саналат. Ал эми жаңы келишимдеги даанышман улуу адам ал элчи Павыл. Элчи Павыл жаңы келишимдин жарымынан көп китебин жазган. Элчи Павыл дагы көп жолу жарадар болгон, көп жолу түрмөгө түшкөн, 3 жолу өлүмдөн калган, ташбаранга алынган. Аны таяк менен да сабашкан, кеме кырсыгына дагы учураган. Анан аягында Рим жергесине алып келинип, ал жакта убактылуу күнөөкөр катары кармалып отуруп, 2 жылдан кийин башы алынып өлтүрүлөт. Римге барып өлтүрүлөт. Эмне үчүн? Элчи Павыл айткандай, өлгөнгө чейин 2 Тимотей 4-бөлүмдө мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Батырактан Кудайдын астына кетүүсүн каалаган. Жакшы күрөштүм, аягына чейин чыгардым. Эң акырында ал баш алынып өлтүрүлгөн. Ыйса Машаях дагы акырына чейин Кудайдын эркин аткарышы үчүн аткарылды деп айткан. Элчи Павыл айтат, эми мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет суд Теңир мага өзү берет. Мага эле эмес, анын келишимин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баардыгына берилет. Бул сөздү туура түшүнүшүбүз керекпиз. Элчи Павыл адилет таажыга ээ болгондуктан эми ал аркылуу биз дагы адилет таажысын алабыз деп түшүнгөндөр бар. Бирок андай эмес. Күндүн көркү башка, ай жылдыздардын көркү башка. Жылдыздар бири-бири менен айырмалангандай эле ар бир адамдын өзүнүн ала турган сыйлыгы, адилет таажысы башка болот. Бардык адамдарга Кудай өз адилет
таажысын бергиси келет, даңкын бергиси келет, бирок аны алыш үчүн, сыйлыкка ээ болуш үчүн ар бир адам жеке өзү туура татыктуу жашоо менен жашашы керек. Биз дагы өз айкаш-чыгаачыбызды көтөрүп алып, бизге чейин жашаган машаякчылардын аркасынан үлгү алып, ээрчип, өз жашообуз менен жашашыбыз керек. Бирок эмне болоорун биз билбейбиз. Бирок ал келгенде, кайсыл убакта Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келгенде, биздин куткаруучубуз Ыйса Машаяк кайрадан экинчи жолу бул дүйнөгө келет. Бул дүйнө кабыл албаган Ыйса Машаяк улуу даңк менен кайрадан келет. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде, ал падышалардын падышасы, эгедерлердин эгедери катары келет. Аян китеби 19-бөлүмдө ал ак аттын үстүндө отурган катары келет. Анын артынан ак атка отургандардын саны өтө көп элет. Кудайдын даңкына ээ болгон анын балдары. Кайрадан келген Ыйса Машаяк ал даңктуу Кудай катары, соттоочу катары келет. Ал келгенде, Ыйса Машаяк келгенде, биз дагы ага окшош болобуз. Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта биздин даңкынан ажыраган денебизди дагы өзгөртөт, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Мисалы үчүн, дарактын жалбырагын кемирип жүргөн жийиркеничти курт-кумурскалар да коконго кирет дагы укмуштуудай көпөлөк айланып асманга учуп кетет. Көпөлөктөрдү билесиздерби? 1000 километр аралыкта уча алышат. Кичинекей эле алсыз көпөлөк. Жаныбарлар дүйнөсүндө карасаңыздар, ошону көрсөтөт. Жада калса Мексикадан Америка, түштүк Америкага чейин учуп жөнөшөт. Биздин денебиз дагы Кудайга окшош болоорун билебиз. Биз ага окшош болоорубузду билебиз. Ыйса Машаяк келери менен биздин денебиз ага окшош болот. Ыйса Машаяк кайрадан тирилгенден кийин 40 күн бою өзүн көрсөткөн. Бардыгына эле көрүнгөн эмес. Машаяктын тирилгенин көргөн адамдар куткарылган адамдар болушкан. Кайрадан келе турган Ыйса Машаякты да абада келгенде кандай келсе биз аны көрөбүз. Кимдер көрөт? Бир гана куткарылган адамдар гана. Анткени анын кандай экенин көрөбүз. Биз өзгөрүлгөндүктөн даңктуу Ыйсаны көрө алабыз. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Ушул үмүткө ээ болгон адамдар эмне кылышы керек? Эми Кудай кандай таза болсо, биз дагы өзүбүздү тазалашыбыз керек. Кудайга окшош болобуз деп эле сөз менен сүйүнүп отуруп калбастан, биз ага окшош жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Күн сайын жаңыланып, күн сайын тазаланып. Машаяк кандай таза болсо, биз дагы ошондой таза болушубуз керекпиз. Кандайча? Күнөөдөн алыс болуп, жаман нерседен алыс болуп, ыплас нерседен алыс болуп, күн сайын Кудайга окшоп, ыйыкталып, жеткилең болуп, акырындык менен. Мисалы үчүн, кичинекей курт дагы бат эле цыка дагы айланып кетпестен, акырындык менен ошол процесске өз башынан өткөрөт дагы, анан кийин цикада болот, асманга учуп кетет.
Биздин денебиз азыр кайта картаят, ооруйт, бырыш түшөт. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Бүркүткө окшоп, биздин жаныбыз дагы улуу, жок бийик жерлерге барып учуп, биздин денебиз азыр бул дүйнөдө жашайт, бирок жаныбыз дайыма бүркүттөй болуп асманга учат. Акырындап машаякка окшош жашоо менен жашаганда. Биз дагы Ыйса Машаякка окшош болуп, күн сайын жаңыланып, таза болуп жашашыбыз үчүн Кудай өзү дагы бизди күн сайын жаңылайт, тазартат. Биздин күнөөлөрүбүз гана эмес, биздин жаныбыз дагы, жүрөктөрүбүз дагы күн сайын жеткилең жаңыланууга аракет кылышыбыз керекпиз. Кандайча? Так ушул темаларда мен сиздерге айтып берип келе жатам. Күн сайын айтып келе жаткан менин сөзүм теңирдин ичиндеги жашоо. Куткарылгандан кийинки жашоодо эми мен жалгыз эмесмин. Куткарылган бардык Кудайдын балдары болуп саналган бир коомго мени алып келди. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылыңар, менин ичимде болгула. Ошондо мен силердин ичиңерде болом. Ыйса Машаяк ошол денедеги башчы болуп саналат. Биз бардыгыбыз ошол денени түзөбүз. Андан сырткары Кудай биздин кайтаруучубуз болду. Биз анын койлорубуз. Экклесия, жыйын, чакырып алынган өзүнчө коом, жамаатты билдирет. Ыйык руктун жетеги менен биримдикке чакырылган адамдар. Мурунку жумада да мен айтып кеткендей, Эфестиктер 4-бөлүм 3-аятта рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Кудайдын ырайымы менен, сүйүүсү менен бизди бир кылып бириктирдик. Куткарылганга чейин эки адам дагы бириге албайт болчу. Анткени бардыгыбыз өзүбүз каалагандай өз жолубуз менен жашачубуз. Койлордой болуп адашып жүргөнбүз, бирок эми кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. Жакан 10-бөлүм 16-аятта эми биз бир короодогу кой, биздин бир койчубуз болду. Биздин коргоочубуз, кайтаруучубуз Ыйса Машаякка кайтып келдик. Кандайдыр бир улуу адам кайтаруучу боло албайт. Албетте, пасторлор жөнүндө дагы жазууда айтылат. Эфестиктер 4-бөлүм 11-аятта ошол пасторлор дагы, окутуучулар дагы кайтаруучунун астындагы адамдар. Койлорду кайтара турган, аларга кам көрө ала турган адамдар. Өзүнүн ишин ошол кызматчыларына тапшырган. Жакан 21-бөлүмдө Ыйса Машаяк Петрден сурайт: "Сен мени сүйөсүңбү?" дегенде, "Ооба, Теңир, мен сени сүйөрүмдү өзүң билесиң" деп жооп бергенде, "Козуларымды кайтар" дейт. Сенин козуларың эмес, менин козуларымды кайтар. Өзү жанын берип куткарып алган козуларды кайтар. Мен өзүмдүн койлорум үчүн, козуларым үчүн жанымды бергендиктен эми менин козуларымды сен жакшы кайтар, жакшы бак деп буйрук берет. Биздин кайтаруучубуз ал Машаяк. Машаяктын артынан ээрчишибиз керекпиз. Биздин кайтаруучубуздун көзүбүз менен көрө албасак дагы анын үнүн уга алабыз. Ыйык рух ал кайтаруучунун үнүн укканга жардам берет. Менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм.
алар мени ээрчет. Чоочун кишини ээрчпейт, андан качышат, анткени анын үнүн таанышпайт. Бул өтө таң калыштуу. Кудайдын сөзүн туура айткан адам болсо, ал Кудайдын үнү болот. Канчалык атактуу пастор болбосун, бирок ал туура эмес айтса, ал биздин кайтаруучубуз боло албайт. Эгерде биз кайтаруучунун үнүбү же башканын чоочундукубу, чоочун адамдыкыбы айырмалап биле албасак, ар кайсы жака бара берсек кандай болот? Пастордун артынан, окутуунун артынан, адамдын артынан жыйынтыгында тозокко чейин барып түшөбүз. Андай болбошу керек. Биздин Кудайдын кайтаруучунун үнүн туура айырмалап билишибиз керекпиз. Бир нече күн мурун бир аял, бир тууган мага бир видео жибериптир. 30 жыл мурун айткан бир сөздү 1 минутага дагы жетпейт. Чогуу көрөлү. Мындан ары телефонго эле туташтыра турган болсок, азыркы эле биз угуп аткан бул сөздү бүт үйлөрдө уга ала турган убакыт келет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, бир эле саатта азыр мен сүйлөп жаткан бул сөздү телевизор аркылуу угуп жаткандай эле ошол убакыт келет. Ага өтө аз убакыт калды. Эгерде андай боло турган болсо, биз жатып алып үйдө эле мынчанчы каналды күйгүз десең, анан пастор Ливан чыгаттагандан кийин ошол сөздү айтат. Анан уктатып, кайра ойгонуп, үйдө жатып алып уга бересиң. Эшикке чыксаң дагы ошол убакыттан баштап биздин ишенимибиз өлүп кала турган болот. Ошондуктан биз азыр чогулуп жатканыбыз өтө маанилүү. Ким экенин тааныдыңыздарбы? 30 жыл мурун онлайн аркылуу сөз уга ала элек убакыт болчу эле. Коронавирус илдет пайда болгондо дагы биз бардыгыбыз чогула албагандыктан онлайн аркылуу онлайн деп аталган бул радио толкундар же болбосо телефон, телевизор аркылуу укканыбыз бул өтө керемет. Бир эле айтылган сөздү ушул эле саатта бүт дүйнө жүзү уга алат. YouTube'да азыр прямой эфир аркылуу, мисалы үчүн телевизордогу 900 каналды күйгүзө турган болсоңуз, биздин канал болуп саналат. Ал жакта семинарлар баардыгы көрсөтүлүп турат. Өтө жакшы, ыңгайлуу, бирок кайра эле бир нерсе бизди ойлонтот. Алыска чейин поездга чыгып, метрого чейин барып кыйналып, эмне кереги бар? Үйгө жатып алып деле уга берсек болот да. Ишенимибиз эмне болот дейт? Өлүп калат дейт. Мен дагы өзүмдү өзүм угуп алып өтө таң калдым. Мурун 30 жыл мурун эмне деп айтканымды мен дагы билбейм. 30 жыл мурунку менин айткан сөзүмдү ал бир тууган кантип таап алды билбейм. Өтө кызык. Азыр өтө ыңгайлуу жашоодо жашап жатабыз, бирок ошол эле учурда конференция өткөрүлгөндө дагы элдер ойлошот, конференцияга чейин эмне баруунун кереги бар? Үйдө эле өзүбүзгө жага турган ыңгайлуу конфеттерди оозубузга салып коюп, жатып алып угуп берсек болот го деп. Уктап баратып, кайра ойгонуп атып, ошол учурдан баштап биздин ишенимибиз өлүп калат деп айтат.
ал ишеним жашоо эмес. Ачыгын айтканда, коронавирустун азабынан биз үйдө уккандыктан, чогула албагандыктан, билинбегени менен адамдар ошого көнө башташат. Оңой турбайбы, бул өтө ыңгайлуу турбайбы деп. Анан акырындан денеси жалкоолоно баштайт, өзүн гана ойлой баштайт. Мени дагы ойлонто турган бул чоң көйгөй болуп саналат. Жалкоолонгон жашоо болбошу керек. Римдиктер 12 бөлүм 11-де аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, теңирге кызмат кылгыла. Ыйык жазууну окуганыбыз, үйрөнгөнүбүз, кызмат кылганыбыз, жакшы кабар таркатканыбыз, мунун баардыгы биз жалгыз аткара албайбыз. Баардыгыбыз биримдикте чогулушубуз керек. Азыр эмне үчүн баардыгыбыз чогулуп отурабыз? Бир Кудайыбыз, бир атабыз, бир туугандар, бир ишеним, бир үмүт, бир жашообуздун максаты болгондуктан рух баардыгыбызды биримдикке чакырат. Биримдикте болуу, бир чогулушта болуу дагы бул мааниси бир. Мисалы үчүн, канчалык жакын туугандарыбыз болбосун, канчалык жакын досубуз болбойсун, бири-бирибизден алыс болуп турган болсок, бири-бирибизге кызыгыбыз да тарап калат. Ойлонбой деле калабыз. Бизге башка адамдар жагабы, жакпайбы, бир чогулганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ал аркылуу Кудайдын эркин таанып билиш үчүн, биримдикте жакшы кабарды таркатыш үчүн, бири-бирибизди сүйүшүбүз үчүн, бири-бирибизге кам көрүшүбүз үчүн, көңүл бөлүшүбүз үчүн биз жалгыз эч качан ишеним жашоо менен жашай албайбыз. Жада калса жалгыз отуруп ыйык жазууну түшүнө да албайт. Жалгыз отурганда ал ишеним жашоосунда дагы өсө албайт. Жакшы кабарды дагы айта албайт. Ал эгоист болуп калат. Өзүн гана ойлогон, өзүнөн башка адамдарды билбеген. Ошентип болорго аз калган учурда азыркы эле видеодогу бир киши айтты, ошондой жашоо менен жашасак, анда биздин ишенимибиз өлүп калат деп. Мен дагы кайра ошол кишинин сөзүн угуп, мен кайрадан ойлонуп баштадым. Силер дагы жакшылап ойлонуп көргүлө. Еврейлерге 10 бөлүмдү чогуу ачалы. Еврейлерге 10 бөлүм 24-25 аяттарды окуйбуз. Еврейлерге 10 бөлүм 24 аят. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Бири-бириңизге көңүл бөлүп, куткарылган адамдар бири-бирине көңүл бурушу керек. Бири-бириңерге көңүл бөлүп көргүлөчү азыр. Оң жака, сол жака карап. Эмне экен? Ден соолукта баары эле жакшы жашап атышыптырбы? Ишеним жашоосу менен жакшы жашап жатышыптырбы? Кыйынчылыктары жок бекен? Ишеним жашоодо жакшы жашап атабы? Кыйынчылык, проблемалары жокпу? Көйгөйлөр жокпу? Ошону таанып билгенибиз, бири-бирибизге көңүл бөлгөнүбүз. Бири-бирибизди карап койгонубуз, ал көңүл бөлүү эмес. Куткарылган адамдар бири-бирине көңүл бөлүшү керек. Мисалы үчүн бир үй бүлө дагы. Бирөө коронавируска чалдыгып калган жокпу? Ден соолугу баардыгы жакшыбы? Жүрөгүндө кандайдыр бир таарыныч пайда болгон жокпу? Көйгөйлөр пайда болгон жокпу деп. Эгерде анын жүрөгүндө кандайдыр бир көйгөйлөр жаратылган болсо, кыйынчылык болуп турган болсо, ага өз жардамыбызды көрсөтүп, жок дегенде эшикке чыгып чогуу сейилдеп чыгып, даамдуу тамак сатып берип,
Жалгыз аны калтырып койсок, ал адам кантип өзгөрүлөт? Өзүнүн көйгөйүн өзү эч качан чече албайт. Бири-бирибизге ошол себептер менен көңүл бөлүшүбүз керек. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Бири-бирибизди сүйөлү деп эле айтканда сүйүп калбайбыз. Бир адам айтат, биздин жыйында сүйүү жок деп. Кантип эле сүйүү жок? Жыйында эмес, адамдын өзүнүн ичинде сүйүү өчүп калган. Жок. Сүйүү башка жактан келүүнү күтпөстөн, Кудай өзү сүйүү болгондуктан, Кудайдан сүйүүгө ээ болуп, мен тескерисинче башка адамдарга ошол сүйүүнү жеткиришим керек. Өзүнүн ичинде сүйүү жок болсо, анан кантип башкалардан өзүнүн сүйүүсүн гана каалап отура берсин. Эфестиктерге 4-бөлүмдө бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып көтөрүмдүү болгула. Биз жакшы жашоо менен жашаганда Кудай бизди өзүнө кабыл алды беле? Жок, биз күнөөгө батып турган учурда, Кудайдын астында душман катары жашап жаткан учурда Кудай бизди чакырып алды да бизди элдештирди. Машаяк силерди кандай кабыл алган болсо, силер да бири-бириңерди кабыл алгыла. Мен күнөөгө батып турган учурда Кудай мени өзүнө кабыл алды. Өтө өкүнүчтүү күнөөкөр болуп жашаганда ал мени кабыл алды, мени чакырып алды. Анан биз өзүбүзгө тандап сүйөбүзбү? Өзүбүзгө жаккан адамдарды кучагыбызга алып, жакпаган адамдарды бар нары деп түртүп салабызбы? Эне балдары кандай болбосун, энесинин сөзүнө баш ээ баарын бирдей өз кучагына алат. Көйгөйдү жараткан, сөз укпаган баласын тескерисинче көбүрөөк кучагына алат. Жакан 13-бөлүм 34-аятта силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди кандай сүйсөм, силер да бири-бириңерди ошондой сүйгүлө. Эгерде силер бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Биз куткарылууга ээ болдук, аны шакирти болдук дегенге далил эмне? Бири-бирибизди сүйгөнүбүз. Бир тууганын өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Биз куткарылдык деген далил эмне? Бири-бирибизди сүйгөнүбүз. Эч эле аны шарттарына карабастан сүйгөнүбүз. Адамдык сүйүү ал дайыма шарттарды талап кылат. Тиги адам мени жакшы көрсө, мен да аны жакшы көрөм. Тиги мени жек көрсө, мен дагы аны жек көрөм. Эгерде мен тиги адамга жакындасам, мага кандай пайда алып келет деп биз эсептеп баштайбыз. Бизге эч кандай пайдасы жок болгон адам болсо, андан алыстаганга аракет кылабыз. Кудай да бизди ошентеби? Жок. Кудайдын сүйүүсү агапе сүйүү, шартсыз сүйүү. Түбөлүк сүйүү, жеткилең сүйүү, ыйык сүйүү. Ошол Кудайдын сүйүүсү менен бири-бириңерди сүйгүлө. Сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөп, бири-бирибизди ошого демилге көрсөтөлүк. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Кээ бир адамдар бар, эмне үчүн анс деле убакыт жетишпейт, кайра эле жыйынга чогула бересиңер деп. Албетте баарыбыз иштерибиз бар, жумуштарыбыз бар, бирок бизге андан дагы маанилүүсү бир туугандар менен чогуу баарлашууда болуу, сөз үйрөнүү, жакшы кабар таркатуу, бири-бирибизге кам көрүп, бири-бирибизге көңүл бөлүү керек. Үй бүлөбүздө да жетишкендикке жетишиш керек, жумушта дагы, жыйында дагы ошончолук биз өтө убактыбыз адамдарбыз.
Сүйүнөбүз, бош эмеспиз. Бош эмеспиз, сүйүнөбүз. Убактыбыз жетишпейт. Сүйүүгө жана жакшы иштерге умтулуп, бири-бирибизге демилге көрсөтүп, кээ бир адамдар ушунчалык нааразы болот, кайра эле жолугуп бербесиңерби, кайра эле жыйынга чогулуш керекпи деп. Ошол адамдарга окшоп чогулушка барбоону адатка айландырып албагыла. Биз буга чейин айтып кеткендей, онлайн аркылуу уккан биз үчүн өтө ыңгайлуу. Коронавирус оору пайда болгондуктан бизге дагы жакшы шылтоо пайда болду. Кээ бир ошол адамдар коронавирус бүтпөй эле койсо экен деп каалаган адамдар да бар. Ал өтө жакшы шылтоо болуп калды алар үчүн. Бир нече күн мурун мен мындайча кызыктуу окуяны уктум. Бир үй бүлөдө баардыгы коронавируска чалдыгып калыптыр. Азыркы учурда мектепте кичинекей балдар коронавируска өздөрү чалдыгат да анан үй бүлөсүнө жуктурат. Бир үй бүлөдө баардыгы коронавирус болуп ооруп жатат, анан атасы эле коронавируска чалдыккан жок. Анан атасы мен да коронавируска ооруп калсам жакшы болот эле, анткени жумушка барбайт элем, карантинге отуруп эс алат элем деп. Канчалык аракет кылбаса дагы атасы коронавируска чалдыккан жок, жыйынтыгында коронавирусту жуктуруп да алган жок. Башка бир адамдар коронавирус менен оорубасам деле коронавируска чалдыккандай кылып жашап койсомбу? Эмне келген жоксуң десе, ой, коронавирус болуп атпаймынбы? Эмне кечиктиң десе, астындагы машиналар тыгын болуп, тоголуп калгандыктан алдап жатат. Шылтоо. Коронавирусту шылтоого албагыла. Коронавирус чыгып кетти. Эми бүттү анын убактысы дагы. Азыр коронавирус оорусуна чалдыккан эң алдыңкы мамлекет бул Корея. Бир аз убакыттан кийин эшикте дагы бардыгыбыз бет капсыз жүрө турган болобуз. Имараттардын ичинде дагы. Ал азыркыдай, мурункудай өтө күчтүү эмес, жөн эле грипп сыяктуудай болуп калды. Быйылкы жылы конференция өткөрүш үчүн имаратты аябай жакшы кылып даярдап койгонбуз. Мурункудай эмес, азыр таптакыр башка. Ал жакта жатаканалар дагы тургузулган, башка адамдардын жатаканасы бар эле, алар аны колдонгонду билбей эле буюм менен ойногондо ойноп, анан бизге сатышты. 16.000 квадратпы? Жете турган ошол чоң аралыктагы көлөмдөгү имаратты дагы сатып алдык. Парковка кыла турган дагы жерлер бар. Азыр ага бара турган жолдор дагы оңдолуп жатат. 2 автобус кенин каттай ала турган жол курулуп атат. Кудайга жагынып жашасак, Кудай баардыгын бизге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатат. Акча эле болбостон эмес, Кудай баардык шарттарын дагы түзүп барат. Конференцияга кайра барыш керекпи? Үйдөн уксак болбойбу? Шайтан ушинтип бизге шыбырайт, үйдөн ук. Арбузду алып келип, жеп, шашпай, эс алып ук деп. Ишеним, жашообуз азыр уктап жатат. Андай кылбагыла, силерден суранарым. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Тескерисинче биз чогулганга аракет кылалы. Андай болбошу керек. Анткени биз аны менен ишеним жашоону токтотуп коебуз. Жекшемби күн болобу, 3-күн болобу,
күн сайын сөздү калтырбастан келген адамдардын кебетесин көрүп эле карасаң, анын ишенимин аныктасаң болот. Кейбир адамдар мен сөз сүйлөп атсам, ар кайсы жакта көңүл барып, туалетке баргысы келбеген күндө деле өзүн кыйнап, эптеп эшиктен чыгат дагы анан кийин алаксып нары бери жүрөт, басып жүрөт. Бирок азыркы учурда андай адамдар жок бизде. Азыр Ыйса Машаяк биздин астыбызга келип сөз айтып атса, биз ушинтип угат белек. Азыр мисалы үчүн микрофондор өчүп кала турган болсо, менин айткан сөзүм дагы силерге угулбай калат. Элчи Павел 1 Тессалоникалыктар 2 бөлүмдө айтат: силер Кудайдын сөзүн кабыл алганыңарда, адамдын сөзү катары эмес, Кудайдын сөзү катары кабыл алдыңар. Чынында эле бул Кудайдын сөзү. Элчи Павел бул сөздү жеткирип жаткан адамдар анын адамдык сөзү катары эмес, Кудайдын сөзү катары кабыл жатышты. Бул чынында эле Кудайдын сөзү, анткени ошол сөз силердин ичиңерде аракеттенип жаткан сөз. Бизге сооронууну берет, бизге күчтү берет. Ишенген адамдардын ичинен иштеген Кудайдын сөзү болуп саналат. Эч кандай көңүлүбүз жок эле эптеп-септеп уга турган болсок, ичибиздеги сүйүү дагы бат эле өчүп калат. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Бири-бирибизди чакыралы. Эмне деп чакырабыз? Чогулалы, жыйынга келели, бат-баттан чогулалы. Жекшемби күнү дагы, 3 күнү дагы, башка райондук чогулуштарга дагы, конференцияга дагы жакында чогулалы деп. Конференциядагы быйылкы жылы өткөрүлөт. Бир съездде 10 миңге жакын адам чогулат. Ошону менен 7 съезд болуп, ошол жактан чогуу сөз үйрөнүп, чогуу жатаканаларга жатып, баарлашууда чогуу бололу. Эмне үчүн? Анткени конференция учурунда көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушат. Жайында бардыгы эле отпуск алышат дагы, андан кийин деңизги көздөй башка чет мамлекетке эс алганы кетишет. Биз өзүбүздүн эс алуу күндөрүбүздү Кудайга арнайбыз. Кандайча? Ошол эс алуу күндөрүн жакшы кабар тарката турган күнгө айландырабыз. Быйыл бул конференцияда мен мынчалаган кишиге жакшы кабар айтам. Барсаң, ал жакта аба да таза, суу да таза, жаратылыш дагы өтө кооз. Кээ-бир адамдар аны дагы билбестен ээрчип келет. Конференция өткөрүлгөн жерге дагы келишет. Анан келе атып караса, тоонун арасында ушунчалык чоң имарат бар экен. Мындай имарат дагы тоонун үстүндө курулганбы? Бирок карасам, адамдар өтө көп. Менден башка да көп адамдар келиптир бул жака деп таң калат. Ушунчалык күн ысык, бирок адамдар эмне үчүн мынча жыш болуп чогулуп алган? Же акылынан ажырап калгандарбы? Бирок өзү дагы ушул акылынан ажырап калган адамдардын ичине кирет. Өзү оозу ачылат дагы жабылбайт. Кызыктуу бир нерселер болуп атат. Бул жерде бир нерсе бар. Жөн эле келдим окшойт. Бирок бул адамдар деле жөн келген жок да, бир нерсе үчүн келди. Мен да көрүп көрөйүнчү деп анан кийин сөз уккан жерге келет дагы, бул конференция турбайбы деп түшүнө баштайт. Мени алдап бул жака чейин алып келишкен турбайбы? Эми ушунчалык келгенден кийин мейлем бир күн катышып көрөйүн. Катышып атып, бир күн сөз угуп атканда,
миңдеген, 10.000-ден ашык адамдар чогулуп, ушунчалык ынталуулук менен сөз угуп жаткандыктан бир нерсе бар окшойт. Бул адамдар жөн отурган жок да бул жерде. Мен ойлоп көрбөгөн нерселер азыр аткарылып атат бул жакта. Мен укпаган сөздөрдү айтып баштады. Чынында эле Кудай тирүү турбайбы? Менин ичимде да рух жашай турбайбы? Өлүмдөн кийин түбөлүк, тозок түбөлүк бейиш күтүп турбайбы? Анын бардыгы чындык бекен? Экинчи күнү үйүнө кетейин дегенде, эми үйүнө дагы кете албайт. Бир күн, эки күн уккандан кийин эми аны үйүнө да кое беришпейт. Анткени канчалаган көп адамдар ага көңүл бөрүп карап турушат. Мисалы үчүн ысык температурада темир өзүнөн өзү эрип кеткен сыяктуудай эле Кудайдын мол ырайымы ал адамдын жүрөгүндө да иштегендиктен, ошондуктан жаңы эч бир укпаган адамдар дагы конференцияда сөзсүз түрдө Кудайдын сөзү аркылуу куткарылууга ээ болуп кетишет. Мурун дагы бир окуя болуп өткөн, бир келин өзүнүн кайненесин кыйнап конференцияга алып келет. Кызыктуу жерге барабыз, эс алабыз чогуу деп алдап алып келет. Анан жана горячий источник барго, ошол жерге дагы барабыз деп. Анан Кудайдын сөзүн угуп атып, мени алдап келген турбайбы бул келин деген. Анан сөз угуп атып, жыйынтыгында ал куткарылып калды. Кайненеси куткарылууга ээ болгондуктан, ушунчалык сүйүнгөндүктөн ал өзүнүн жонуна өзүнүн келинин отургузуп алды. Мен өлгөнгө чейин мени куткарып алганың үчүн ыраазымын. Мындан артык кызмат барбы келиндин кайненесине болгон деп. Эми ошол ишти, ошол тапшырманы биз аткарышыбыз керекпиз. Кээ бир адамдар 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 7-чи съездге чейин катышат. Бир эле съездге катышкан эмес, 6-сына, 7-сине чейин катышкан адамдар да бар. Эмне үчүн? Анткени өзү жакшы кабар айткан адамдардын бардыгын списогун түзүп алып, анан алар менен чогуу сөз угуш үчүн отурат. Куткарылган адамдар дагы конференция учурунда сөзсүз түрдө куткарылууга ээ болушат. Ал жактан куткарылууга ээ болбой койгонго болбойт. Анткени ыйык рух ушунчалык катуу иштегендиктен. Кудайдын чоң керемет иштери сөзсүз түрдө аткарылат. Жакан 11-чи бөлүм 52-чи аятта. Кудайдын чачырап кеткен балдарын чогултуу үчүн да ал өлгөн эле, Ыйса Машаяк. Ыйса Машаяктын айкаш жыгачка кадалып өлгөн максаты эмне? Дүйнө жүзүнө чачырап кеткен бардык Кудайдын балдарын, Кудайдын элин чогултуп, биримдикке чакырыш үчүн, Кудай менен элдештириш үчүн, куткарылганда гана бардык адамдар бир үй бүлө боло алышат. Ошол үчүн ал айкаш жыгачка кадалган. Бизди куткарып алганынын максаты ошол болуп саналат. Байыркы келишимде Мисирден чыгуу китеби 29-чу бөлүмдө Муса аркылуу Кудай Израиль элин Мисир жергесинен чыгарып алат дагы, андан кийин чөлгө алып келгенде Кудай ага айтат: мен алардын теңир экенимди билиш үчүн, алар менен чогуу болушум үчүн мага жыйын чатырын тургуз деп. Мен аларды Мисир жеринен алып чыкканмын. Мен алардын Кудай теңиримин. Кудай аларды Мисир жергесинен куткарып алганы алар менен чогуу болуш үчүн, мен чогуу болуш үчүн жыйын чатырын тургуз дейт.
Кудай бизди куткарып алганынын максаты эмне? Биз менен чогуу болуш үчүн. Биздин арабызда иштеген ыйык рух аркылуу биримдикте болушубуз үчүн. Эфестиктер 2-бөлүм 22-аятта. Кудайдын турак жайы болуу үчүн рух аркылуу таштын үстүнө курулуп жатасыңар. Чөлдө жыйын чатыры тургузулат. Андан кийин Канаан жергесине киргенде Сулайман аркылуу Кудайдын ибадатканасы тургузулат. Биздин заманга чейин 586-жылы Вавилония аркылуу талкаланат. Азыркы учурда ибадаткана жок. Ибадаткана кайсыл жакта? Куткарылган адамдардын ичинде. Силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар. Ал курулуп бүтө элек. Курулуп жатасыңар. Ал жыйынды билдирет. Жыйын деген бул Кудай өзү биз менен куткарылган адамдар менен чогуу болгон ибадаткана болуп саналат. Жакан 14-бөлүмдө силер менин ичимде экениңерди, мен силердин ичиңерде экенимди ошол күндө түшүнөсүңөр. Азыр Ыйса каякта? Биздин ичибизде. Мен албетте жалгыз болсом дагы менин ичимде жашайт. Кудайдын ибадатканасы экениңерди, Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби? 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө. 1-Корунтуктар 3-бөлүм 16-аятта жыйын жөнүндө айтылат. Мен жалгыз болсом дагы Машаяк менин ичимде. Биз чогуу болгондо дагы рух биз аркылуу иштейт. 2-Корунтуктар 6-бөлүмдө силер Кудайдын тирүү ибадатканасысыңар. Алардын арасына жайгашып, алардын арасында жүрөм дагы алардын Кудайы болом. Кудайдын күчү иштери аткарылыш үчүн биз ошол ибадатканада чогуу болушубуз керекпиз. Ыйык рухтун жетегине ээ болуп, ыйык рухтун аткарган иштерине катышуучулардан болушубуз керекпиз. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, менин ичимде, биздин ичибизде иштеп жаткан, аракеттенип жаткан Кудай биздин сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Акча көп таап, байлыкка, бийликке ээ болгонубуз ошол нерсени артык кылабы? Жок. Жакшы кабарды дагы да көптөгөн адамдарга таркатуу менен Кудайдын эркин аткарып жашаганыбыз. Ошол Кудайдын аткарган иштери каякта аткарылат? Биз качан биримдикте болгондо, ыйык рухтун жетеги менен. Мен эч нерсе кыла албайм, бирок биз аткара алабыз. Мен сиздерге айтып келе жаткан сөздөрдүн бардыгы куткарылгандан кийин эми болду. Өзүм каалагандай жашай берсем болот. Кандай дейсиздер? Кичинекей бала үйүнөн чыгып кетип, ата-энесинен сырткары өзү жалгыз жашай алабы? Ал бала балдар үйүнө барышы керек болот. Ошол балдардын бардыгы чогулат да андан кийин үй бүлөсүндө чогуу болушу керек, ата-энесинин, бир туугандардын сүйүүсүнө ээ болуу менен. Качан ата-эненин курчоосунда болгондо гана мен адам болуп, же болбосо инсан болуп чоңое алам. Так эле ошондой эле куткарылган адамдар Кудайдын руху иш аткарган жыйындын ичинде чогуу болгондо гана мен дагы өсө алам. Менин мүнөзүм дагы өзгөрүлө алат. Мен дагы жеткилең болуп Кудайга окшош жашоо менен жашай алам. Өзүм дагы жакшы кабар тарката алам. Таза болуп жашай алам, ыйык боло алам. Кудайдын астында татыктуу адамдар болуш үчүн биз чогулушубуз керекпиз. Матай 12-бөлүмдү ачабыз чогуу. Матай 12-бөлүм 30-аят.
Матай 12 бөлüm 30 аят. 12:30. Ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат. Ким мени менен болбосо. Ал мага каршы болот. Куткарылгандан кийин биз эмне? Кудай менен чогуу болушубуз керекпиз. Ким мени менен бир жыйнабаса, ал чачат. Куткарылган адамдар бири-бирибизди чогултуп, бири-бирибизге чакырып, Кудайдын ичинде бир кайтаруучунун алдында болушубуз керекпиз. Чачырап кеткен Кудайдын балдарын чогултуш үчүн. Жыйындын ичинде. Жыйын жалгыз эмес. Биз чогулта турган ишти аткарышыбыз керекпиз. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Рух биримдигин биз жеткилең болгондуктан биз биримдикке чакырылдыкпы? Күнөөкөр болуп жаткан учурда Кудай өзүнүн сүйүүсү менен бизди чакырып алды. Биз душман болуп жаткан учурда адашкан бизди Кудай өзүнө чакырып алган. Биздин жүрөктөрүбүз жеткилең боло электе эле Кудай өзүнө чакырып алган. Баарыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлүп, бир уктан ичкенбиз. Мисалы үчүн үй бүлөдө баардыгы жеткилең кемчиликсиз болгон үчүн бир үй бүлө болобу? Жок, алардын мүнөзү да башка, жетишкендиктери башка, билими да башка. Бой узундар өзүнчө чогулгула. Кичинекей бойлуулар өзүнчө чогулгула, сулуулар өзүнчө, сулуу эместер өзүнчө деген каякта бар экен. Көйгөйлөр, кыйынчылыктар болгон күндө дагы биз баардыгыбыз бирбиз. Анткени биз бул дүйнөдө эле эмес, түбөлүк бейиште дагы түбөлүккө жашай турган адамдарбыз. Ошондуктан бизди рух биримдикке чакырат. Бир биримдик тынчтыгы менен бизге бир болууга аракеттенгиле деген жок. Рух биримдик тынчтыгын байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Эмне үчүн аны сактап аракеттенишибиз керекпиз? Анткени шайтан аны чачыратып жиберейин дейт. Шайтан биздин куткаруубузду тартып ала албайт. Бирок бир туугандардын арасында бири-бирин ажыратат. Билесиңби, сен жөнүндө бирөө мынтип ушактап атат, сени мындай тигиндей деди деп. Ага айтып кой, өзү ошондой болуп алсын деп. Анан экөөнүн ортосунда жөндөн жок эле уруш талашты жаратат. Аларды ажыратат, бири-биринен жек көрүндү кылат. Жүрөктөрүн бири-биринен алыстатып, чачыратып, кичинекей эле болбогон бир көйгөйлөр, кыйынчылыктар аркылуу. Мен бир жыйынга барсам, көрө албастык, уруш, талаш, бири-бирин жек көрүп, бири-биринен ажырашып, ал жыйында эмне болот деп ойлойсуздар? Жакшы кабар таркатылабы? Ошол чынында Машаяктын денеси болгон жыйынбы? Кол өзүнчө, бут өзүнчө, көз бирөөсү биякта, бирөөсү тиякта. Баш эмне деген буйрук берсе, ошого карата дене кыймылдашы керек да. Мен дагы бүгүн эртең менен туруп, китепти окуп жатып, мага кандай ойлор келди. Нухтун убагында кеме тургузулганда, кеменин ичинде көптөгөн эркек ургаачы болуп жаныбарлар кирген эле.
Аюлар да бар, койлор да бар, карышкырлар да бар, жолборстор да бар. Бардыгы бирден киришкен. Кеменин ичинде алар эмне кылышты эле? Алар бири-бирин жеп, кыйкырышып, урушушуп, талашып ушинтиштүү эле жаныбарлар. Жандай ойлонуп көргөн эместиңиздер беле. Мен эмнегедир ошол жөнүндө ойлондум бүгүн. Кеменин ичине киргизгени Кудай киргизген. Өздөрү кирген жок. Же болбосо Нух өзү бирден байлап алып келген жок. Кудай киргизди. Жолборстор дагы акырын, арстандар дагы акырын, үнсүз, аюлар дагы. Ышая 11-бөлүмдө уй ургаач аю менен бирге жайылып жүрөт деп айтылат. Алардын балдары да бирге жатышат, арстан өгүздөй болуп чөп жейт. Бул 1000 жылдык падышачылыкта боло турган көрүнүш. Кеменин ичинде жырткыч жаныбарлар дагы бар эле. Бирок алар бири-бирин жеп жутуп койгон жок. Бардыгы тынч, ончукпастан бир болушкан. Кеме бул Ыйса Машаякты билдирет. Ыйса Машаяк аркылуу биз куткарылдык. Ыйса Машаяктын ичинде ачууланган адамдар да бар, жакшы урушкан адамдар да бар. Эми бири-бирибиз менен урушуп талаша берсек болобу? Мен жоошмун жана момунмун, ошондо мээга келгиле. Ошондо силердин жаныңарга тынчтык келет. Жоош болуу бул үн чыгарбастан акырын мага ким бирөө бир нерсе айтпасын, аягына чейин чыдамдуу болуу. Башкаларды өзүбүздөн жогору сынап, момундук менен мамиле кылуу. Ошондо гана силердин жүрөгүңөргө тынчтык келет. Өзүн өзү көтөргүсү келген адамдар менен бир боло турган болсо, ал жакта ар дайым уруш, талаш, ушак. Анын аягы дагы болбойт. Жыйын андай болбошу керек. Мени менен болбогон адам ал мага каршы ал чачыратат. Шайтан дагы бизди чачыратканга аракет кылат. Андайга жол бербешибиз керек. Мени менен чогуу жыйнабаса, ал чачат. Бизди жамандап, кемсинтип, шылдыңдап, ар дайым эле уруш талаш боло бере турган болсо, анда рух жасаган биримдикти, тынчтык байланышын биз ажыратып салышыбыз мүмкүн. Ошондо шайтан бизге көрүп кол чабат. Шайтан ошондо секирип, бийлеп, ыйык рух каарданат, ыйык рух ойлонот. Качан оңолот болду экен деп. Акылыңа келчи, сергек болчу деп. Мен ошол жыйындарды көргөндүктөн, бар болгондуктан азыр айтып жатамын. Акылыңарга келгиле. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар деп айтты го Кудай. Кудайдын ичинде биз бирөөбүз дагы жеткилең эмеспиз. Бири-бириңерге көтөрүмдүү болгула деп айтат. Эгерде көтөрүмдүү боло турган болсок, бири-бирибизди түшүнө турган болсок, бизди да Кудай жеткилең болгондугубуз үчүн бизди биримдикке чакырган жок. Акырындык менен жеткилең кылуу аркылуу бизди биримдикке чакырдык. Колостуктарга 3-бөлүмдө дагы айтат, бири-бириңерди кечиргиле. Эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, Машаяк силерди кандай кечирген болсо, силер да кечиргиле. Машаяк бизди кандай кабыл алган болсо, биз да бири-бирибизди ошондой кабыл алалы. Бири-бирибизге аянычтуу бололу.
бирөө ооруп жатып кала турган болсо, биздин бир туугандар барып, аны сооротуп, ага күч кубат берип, жакшы дары боло турган болсо, ага дары дагы алып барып берип, сыйынып, денебиз жагынан эле карап койсок, ошол көңүл бурганыбыз болобу? Бул бир тууганда жүрөгүндө бир кыйынчылык жаралгандыгы үчүн мындай көңүлсүз турбайбы? Же болбосо депрессияга кирип кеткен жокпу? Аны сооротконго аракет кылышыбыз керекпиз, көңүл бурганга аракет кылышыбыз керек. Туура эмес түшүнүктөрү пайда боло турган болсо, ага туура түшүндүрүп, чынында эле ушундай жакшы бир туугандар бар экенин мен билбептирмин. Эгерде буга чейин жек көргөн болсо, анда ал жек көргөнү дагы акырындык менен жоголо баштайт. Ошол ортоңордо көрө албастык, уруш талаш, келишпестик бар болсо, дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар болосуңар. Рух биримдигин тынчтык аркылуу сактоого аракеттенгиле. Силерге сезилиши мүмкүн, бир эле сөздөр кайра эле кайталанып айтылып жатат деп, бирок рух биримдигин биз эмне үчүн сакташыбыз керекпиз? Анткени шайтан дагы аны чачыратып жибериши мүмкүн, бөлүп салышы мүмкүн. Кудай бизди кабыл алган, бирок эмне үчүн биз Кудайдан дагы ашып ташып кетип, башка бир туугандарды четке кагабыз, аларды түртүп салабыз. Кудай бизди баардыгыбызды кечирген, бирок эмне үчүн биз бир туугандарды кечире албайбыз? Бизди элдештириш үчүн Кудай өзү бизди кабыл алды эле, бирок эмне үчүн биз кайрадан бири-бирибиз менен элдешпейбиз? Ыйса Машаяк келерине убакыт өтө аз калды. Ал келгенге чейин бири-бирибизди сүйүп, бири-бирибизге көңүл бөлүп, алсыз бир туугандарды Кудайдын жүрөгү менен кабыл алып, аларды өзүбүздөн дагы жогору коюп, ошондо гана биз дагы акырындап биздин жашообуз сөзсүз түрдө Ыйсага окшош жашоо болот. Жакан 13-бөлүм 14-15 аяттарда мен устат болуп туруп силердин бутуңарды жуудум. Эми силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Бутту ким жуйт? Кул жуйт. Кир болуп калган бутту кул болгон адам жуйт. Ыйса өзүнүн шакирттеринин буттарынын баардыгын жууп берген. Шакирттерин дагы көйгөйлөрү, кыйынчылыктары өтө көп эле. Ыйса айкашчыгачка кадалганда алар бат эле чачырап кетишкен эле. Петр болсо Ыйсадан 3 жолу баш тарткан эле. Петрдин дагы, Жүйүт Искариоттун дагы бутун жууп берген. Анан аар чыгыш менен аарчып берген. Мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Мен силерден кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче кызмат кылуу үчүн, өз жанымды берип көптөрдү куткаруу үчүн келдим. Ал Ыйса Машаяк биз үчүн кызмат кылыш үчүн келген. Эмне үчүн анда биз бири-бирибизге кызмат кыла албайбыз? Эмне үчүн бири-бирибиздин буттарыбызды жууп койсок болбойбу? Бири-бирибизди кечирип койсок болбойбу? Бизди Машаяк кандай кабыл алган болсо, биз дагы бири-бирибизди кабыл алып, бир денеде болушубуз керекпиз. Ыйык рух бир кылган биримдикти Кудайдын сүйүүсү менен, Кудайдын сөзү менен сактаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ал үчүн дайыма жыйынга, чогулганга аракет кылышыбыз керекпиз. Онлайн аркылуу угуп жаткан бир туугандар, эми келе алсаңыздар, баардыгыңыздар шылтоолобостон, коронавирус бүттү, эми болду, келе бергиле. Коронавируска чалдыгып калбайын деп корккон адамдар да бар экен.
Коронавирустан корккон адамдарды балким биз атайын жуктуруп коербуз. Ошондуктан коркпоңуздар. Албетте абайлашыбыз керекпиз. Өлүп калабыз деп коркуп атасыңарбы? Өлбөйбүз. Тескерисинче биздин ишеним жашообуз туура эмес болуп калбасын деп ошодон коркушубуз керекпиз, коронавирустан эмес. Бүгүн көптөгөн бир туугандар келип отурушат. Сиздерге дагы өтө ыраазымын. Келе элек бир туугандарды дагы да болсо чакырып кетет элем. Бардыгы чечилет. Ошондуктан шылтоого таянбастан бардыгыбыз чогулалы, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан адамдарды Кудай өзүңүз чакырып, бизди сүйүп, биз таанып биле электе эле айкаш чыгашта Ыйса Машаяк биз үчүн өлүп, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биз кайрадан сотко, жазага тартылбай тургандай кылып, өз сүйүүңүз менен бизди куткарып алдыңыз. Бизди бардыгыбызды чакырып, өзүңүздүн денеңиз болгон жыйында биримдикке чакырып, рух биримдигин бизге чогуу болууга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биз уят кароого, ашкерелөөгө калбай тургандай кылып, бизге дайыма өз жардамыңызды берип, күн сайын биздин жаныбызды жаңылап, ыйыктап, куткарылган адамдар, бир туугандар бири-бирине сүйүүсүн арнап, бири-бирине көңүл бөлүп, бардыгыбыз бир жүрөктөрүбүз менен сиз үчүн кызмат кыла ала турган адамдардан боло тургандай кылып бизди жетектеп жардам бериңиз. Коронавирус бул илдет дагы батырактан өтүп кетип, быйылкы жылда конференцияда бардыгыбыз эркин түрдө чогулуп, баарлашууда боло тургандай кылып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Биздин арабызда бир дагы адам алыстабашына жол бербеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.